Достуктун куттуу ортосу болгон Батыралы Сыдыков атындагы Ош шаарындагы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму өз ишин баштады. Форумдун салтанаттуу ачылышына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнтмек Касманбетов, мурдагы премьер-министр, Кыргыз Республикасынын баатыры Апас Жумагулов, Өзбекстан Республикасынын жогорку билим берүү, илим жана инновациялар министринин орун басары Комилжон Каримов, Кыргыз Республикасынын Өзбекстан Республикасындагы атайын жана ыйгарымдуу укуктуу элчиси катышты. Мындан тышкары иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине ысмы ыйгарылган Батыралы Сыдыковдун айкели ачылды. Анда Батыралы Сыдыковдун жогорку кесипкөйлүгү, ишке болгон өзгөчө жоопкерчиликтүү мамилеси, эки элдин ынтымагын чыңдоого чыныгы элдик дипломатияны чеберчилик менен колдоно билүү жөндөмдүүлүгү эскерилди. Эл аралык кызматташтыкты туруктуу өнүктүрүү концепциясы жогорку окуу жайлардын ишмердигин белгилүү деңгээлде байытып, Форумдун иши коңшу мамлекеттердин жогорку окуу жайлары ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Жогорку билим берүү тутумундагы интеграция, кызматташтык жана инновациялар аталышындагы иш-чарага эки өлкөнүн 70ке жакын жогорку окуу жайларынын ректорлору жана ири билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Кыргызстан ва Өзбекстан олий ta'lim muassasalari rektorlari shu yerga yig'ilgan